Туғандар, ассалауму алейкум. Амансыздарбы? Кыргыз болуп жаралып калганына чынында сүйүнөм. Иншалла мына 3 күн алдын бир агабыз мага чалып, бир тууганыбыз ошол көчөдө жатып калыптыр, көчөдө калып кетиптир. Жамгырда көрүп атасың. Кел бир жардам берип коелук. Болсо Кыргызстанга жөнөтүп элик. Билетин акча топтоп элге кайрылып дедиле. Анан кийин барсам, ошол агабызга негизи ошол орус аял аркылуу таанышып калышканбы, кыскасын айтканда жанагы орус аял айтып атпайбы, кыргыздар ушундай биримдикте дружный народ экенсиздер, чынында таң калдым депчи. Жанакы бомуш болуп калган агабыз орусчаны кыйын билет экен негизи. Анан кийин ага тамак берип, жанагы агабызга, жана орус аял кыскасын айтканда биз менен жолугуп айтты да, жардам берип койгула, телефонун урдатып коюптур бир цыгандарга депчи. Телефон алып берейин деди эле. Жок дедик, өзүбүз бүтүрөбүз дедик да. Анан агабыз менен сүйлөшсөк, бир жакшына адам экен. Бир жакшына, кадимкидей эле бизге окшогон, сиздерге окшогончу. Анан ошо ичкиликке бир аз берилген экен. Анан колуңуздан эмне келет десек, ошол документтер да жанында бар экен. Устачылыкты жакшы билем деди, моторду жакшы карайм деди. Анан ходовкаларды билем депчи. Анан кийин ошол алып келдик, жуундуруп, башка кылып, чачтарын алдырдык. Могу магазин Дина Дубровкада тартып жүрбөймүнбү? 2 көйнөк, 2 шым берди. Кудай кааласа чики болду агабыз. Буюрса могу 2 күндөн бери автосервис иштеп баштады иншалла. Туугандар, биримдикте экендигибизди айтып коеюн деп ушул бир сүйүнгөнүмдөн, кубанганымдан силерге ушул чыгарып атам да. Ошого окшогон случайлар болуп калса көңүл кош карабалык. Кыргыздар бири бирибизди көчөгө таштабайлык дегендей. Ичкилик бул негизи жакшылыкка алып барган эмес, жакшылыкка алып барбайт дагы. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз. Андыктан ичкиликтен алыс болууга чакырат элем туугандарым. Ишиңиздерге ийгилик тилеген ой максаттарыңыздарга жетишиңиздер. Бири бирибизди эч качан таштабайлык. Дагы эмне айтайын дедим эле. Алдангандар күнөн күнгө көбөйүп, жазгандар көбөйүп атат. Телеграмдан авиабилет деп жаздым эле. 27 миңге 2 балам менен алып алданып калдым. Эмне кылсам болот? Бир ай иштеген айлыгым эле, подработкам эле деген эжелерим аябай көбөйдү. Ошондуктан мен силерге айтарым, эжелерим, ишеничтүү жерлерден авиакассадан билет алыңыздар. Могу метро Бауманскайда Алма дүкөнүндө авиабилеттерди тартып чыгардым мисалы. Ошого окшогон мен тарткан жерлерге кайрылыңыздар, ишеничтүү адамдардын номерлерин алыңыздар дегендей. Каяктагы интернеттен алып, анан кийин сүрөтү жок же башкачасы жок. Алданып калдым, эмне кылайын деп ыйлаган бир тууган эжелерибиз көбөйүп кетти. Ишиңиздерге ийгилик туугандар, кыскасы. Видео жакса лайк басып коюңуздар. Бири бирибизди эч качан көчөдө калтырбайлык. Анан бир аз биздин демөөрчүлөр бар. Эми айтып кетейин ошолорду дагы. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнаган номерлерин ошол жерге коюп койгонмун. Дакан сайдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет. Чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшербей туугандар. Издегендер болсо, мына скриншот кылып калыңыздар. Анан таза регистрация жасаган адамдар барбы деп дагы мага көбүңүздөр байланышып калат элеңиздер. Кудай кааласа мына номерлерин коюп койдум. Таза кылып беришет. 3 айга эле коюп беришет бирок туугандар. 3 айга эле коюп беришет. Иненен, синесин, эткечке окшогон документтерди жасашат экен. Бардыгы таза болот кудай кааласа. Каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар. Ар дайым Кыргызбай эл кызматында боло бермекчи. Чындыгында тарыхыбыз узак, кылымды карткан кыргызым. Кудай кааласа биримдикте боло берелик ар дайым. Каякта болбойлук, тынч аман бололук. Ошол иштеп Кыргызстанга барып, элге окшоп, журтка окшоп жашаш баарыбызга насип эткен болсун туугандар. Рахмат баарыңыздарга.